Kur'an үйренүүнүн жана үйрөтүүдүн пайдасы. Уқба бин Амир радиаллаху анху риваят кылат. Биз Суфада олтурган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип айтты: күн сайын эртең менен Бутхан же Атик базарында барып эч бир күнөөсүз жана эч бир тууганчылыкты үзбөстөн эки эң жакшы төөнү алып келүүнү силерден кайсыл бириңер жакшы көрөт белеңер, dedi. Сахабалар: албетте Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, муну бардыгыбыз жакшы көрөбүз дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: кимде ким мешитке барып 2 аят үйрөнсө же үйрөтсө 2 төөдөн жакшыраак, ошондой эле 3 аят 3 төөдөн жана 4 аят 4 төөдөн жакшыраак жана аяттардын саны төөлөрдүн санынан жакшыраак, dedi. Суфа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитиндеги дайындалган белгилүү бир жердин аты. Анда кембагал мухажирлер олтурушчу. Ошол Суфанын тургундары убакытка жараша кээде көбөйүп, кээде азайып калышат эле. Аллама Суити рахматуллаху алейхи 101 кишинин атын жазып, алардын аттары туурасында өзүнчө бир китеп жазган. Бутхан жана Атик Мадинадагы 2 жердин аты. Ал жерде төө сатылуучу базар жайгашкан. Арабтар төөнү жакшы көрүшөт. Ал өтө баалуу мал. Айрыкча үркөчү майлуу төөнү жакшы көрүшөт. Эч кандай күнөөсүз дегендин түшүнүгү мындай: көпчүлүк учурда мээниtsiz келген нерсе же бирөөдөн тартылып алынат же мурас алганда туугандарынын малын мээниtsiz алат же болбосо мал уурдалып алынат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч кандай машакатсыз жана эч кандай күнөөсүз алынган нерсе канчалык жакшы көрүнсө да ага караганда бир нече аятты үйрөнүү жакшыраак деп айтты. Чындыгында 2 төө эле эмес, 7 кабат жердин падышачылыгы бирөөгө бериле турган болсо, бүгүн болбосо да эртең өлүм келгенде андан мажбурлап ажыратылат. Бирок бир аяттын сообу түбөлүккө чогуу кыла турган нерсе. Дүйнөдө эле эгер сиз бирөөгө 1 сом бере турган болсоңуз, ал канчалык кубанат. Башка бирөөгө 1000 сом берип сактап тур, анан келип алам деп айтуу, бул кишиге 1000 сомду аманат кылып сактап бергенден башка эч кандай пайда бербейт. Чындыгында бул хадисте жок боло турган нерсе менен түбөлүк кыла турган нерсени салыштырып, эскертип кеткен. Адам баласы ойлонуп көрсүнчү, өзүнүн кыймыл аракетин жок боло турган нерсеге иштетип жатабы же түбөлүккө кала турган нерсегеби? Дагы эле өкүнүч, дайым кыла турган азап үчүн сарпталган убакытка. Хадистин акыркы сүйлөмүндө жана аяттардын саны төөлөрдүн санынан жакшыраак деп айтылгандыгынан 3 маани чыгат. Биринчи, 4кө чейин түшүндүрүлүп айтылды. Канча аят үйрөнсө, ошончо төөдөн жакшыраак деп 4төн көбүн жалпы түрдө айтып койду. Ошондо төөлөр дегенде мааниси алардын ургачы эркек экендигинин эч айырмасы жок. 4төн көбүнүн айтылгандыгынын себеби 4кө чейин хадистин өзүндө айтылган. Экинчи, сан жагынан алсак, жогоруда айтылгандай, кызыгуу да ар түрдүү болот. Кээ бирөөлөр ургачы төөнү жакшы көрөт, кээ бирөөлөр эркек төөнү. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы түрдө ар бир аят бир төөдөн жакшы деди. Эгерде бирөө эркек төөнү жакшы көрө турган болсо, буга салыштырмалуу бир аят эркек төөдөн да жакшы. Үчүнчү, жогоруда айтылган сан 4төн жогору айтылган эмес. Бирок экинчи маанисинде айтылгандай, бир эркек төө же бир ургачы төөдөн жакшы дегендик эмес. Балким бир аят, бир эркек, бир ургачы төөдөн жакшыраак. Ал эми 2 төөнү бириктиргенде андан да жакшыраак болот. Ушинтип ар бир аят өзүнүн саны боюнча ургачы эркек төөнүн жыйындысынан жакшыраак. Мындайча айтканда, ар бир аятка бир жуп төө болду. Менин атам рахматуллаху алейхи ушул маанини жактырчу. Себеби анда фазилет көп. Фазилет көп деп айтууда бир аяттын сообун бир же 2 төөнүн баасына барабар теңөө туура эмес. Бул жөн гана салыштыруу жана мисал. Жогоруда мен жазып өткөндөй, бир аяттын сообу түбөлүктү дайым кыла турган нерсе, ал 7 жердин падышачылыгы жок боло турган нерседен жакшыраак. Мулла Али Кара рахматуллаху алейхи жазып кеткен. Бир шейх ажылык сапарында жүрүп кемеден түшкөндөн кийин, анын соодагер тааныштары анын келип ошол жерде болгондугунун берекесинен байлыкта береке болсун үчүн жана шейхтин кээ бир кызматкерлерине сооданын пайдасынан берүү максатында Жидда шаарына келип кетүүсүн суранышты. Башында шейх көнбөдү. Тигилер кайра суранышкандан кийин шейх силердин соодоңардагы эң көп тапкан пайдаңар канча болот деп сурады. Алар ар түрдүү болот, көп болгондо 2 эсе пайда болот дешти. Шейх силер ушул аз нерсе үчүн ушунча кыйынчылык көтөрөсүңөрбү? Биз бул аз пайда үчүн харам мечитинин намазын кантип таштайбыз? Анда ар бир намаз үчүн 100 000 намаздын сообу берилет деди.
Чындыгында мусулмандар үчүн ойлоно турган нерсе, дүйнөнүн бир аз пайдасы үчүн диндин пайдаларын ойлобой, курбанчылыкты тескери жакка берип жаткандыктары өкүнтпөй койбойт. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.